Кудай. Оштун Ноокат районундагы Арал айылындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы орто мектеп кулоо алдында полу чирип, дубалдарынан сыры көчүп, чатырынан суу өтөт. Бул маалыматты журналист Канышай Мамыркулова өзүнүн социалдык баракчасына чыгарды. Мамыркулованын айтуусунда аталган мектеп жараксыз деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2014-жылы кортунду чыгарган. Бирок тиешелүү кызматтардан ушул күнгө чейин эч кандай аракет көрүлгөн эмес. 1965-жылы курулган мектепте учурда 600дөн ашык окуучу билим алып, аларга 33 мугалим билим берет. Мындан сырткары журналист Ноокат району боюнча 15 мектеп авариялык абалда экенин кошумчалады. Кумтор ишканасы мамлекеттик казнага ушул жылдын январь-май айларында рекорддук сумманы төккөн. Бул тууралуу маалымат компаниянын расмий сайтына илинди. Анда аталган ишкана өлкөнүн бюджетине салык жана башка милдеттүү төлөмдөр үчүн 17,3 миллиард сом төккөн. Бул сумма эң жогорку көрсөткүч катары мүнөздөлүп, план 74,9 миллион доллар болуп, иш жүзүндө 206,2 миллион доллар төлөнгөнү белгиленген. Ал эми кендеги той иштери 5 айдын ичинде 69,15 миллион тоннага жеткен. Бишкектеги Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясынан кийин шаардагы номер 95-мектептин башталгыч класснын 6 мугалими менен окуу бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынды. Мындай чечимди Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгында түзүлгөн комиссия чыгарганы жана алар эмгек кодексине ылайык жумуштан бошотулганы белгилүү болду. Мындан сырткары комиссия окуучулардын укуктары менен коопсуздугун коргоо боюнча иштерди так аткарбаганы үчүн мектептин директорун тартиптик жазага тартуудан баштап кызматтан алууга чейинки чара көрүүнү сунуштады. Мындан сырткары комиссия номер 95-мектептин башталгыч класснын мугалимдери 13-класстын окуучуларына аквапаркка эс алуу уюштурганын аныктады. Бирок бул тууралуу мектептин администрациясына жана балдар менен иштөө инспекциясына маалымат берилген эмес. Ал эми Ала Тоо аквапаркына 232 окуучу, 9 мугалим жана 9 ата-эне барган. Ак Ордо 3 конушундагы жаңы басылган асфальт талкаланып, шагылы чыгып калган. Бул тууралуу маалыматты журналист Назгүл Мамытова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Анын айтуусунда аталган конуштагы 2 километр жолдун асфальты сапасыз жана тротуары жок курулган. Маалыматка караганда аталган конушта ушул тапта 15 000 түтүн эл жашайт. Ал жакта окуучулар үчүн атайын мектеп жок. Окуучулар башка жактарга барып билим алышат. Мындан улам тротуары жок жолдун ачылышына журналист жана жергиликтүү тургундар каршы. Анткени окуучулар жамгыр жааганда аргасы асфальт жолго чыгып, жол кырсыгына кабылышат деп кооптонушууда. Мындан улам сапасыз жол кургандарга тиешелүү чара көрүү керектигин журналист кошумчалайт. Бийликтин ынтымак маселеси жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Анда депутат Нуржигит Кадырбеков өкмөт менен парламенттеги абал элдин маанайына таасир этерин белгилеп, учурда ынтымак маселеси актуалдуу болуп турганын билдирди. Ошондой эле ал буга чейин парламентте бири-бирине сен деп кайрылган учур болбогонун айтып, биримдик жана ынтымак болбосо өлкөнү күчтөндүрүү мүмкүн эместигин айтты. Мындан сырткары депутат бизге азыр тап бергендер көбөйдү. Анткени биздин сүрүбүз жана сырыбыз кетип жатат деди. Ушул жердеги сөздөн кийин, ысы окуядан кийин көрдүңүздөр, чек арада бир окуя чыкты. Бизге азыр батынбай тап бергендер көбөйдү. Эмнеге анткени тилибиз бирикпей атат, башыбыз бирикпей атат. Биздин сүрүбүз, сырыбыз кетип атат. Ошон үчүн ошол жигиттерге кайрылат элем. Балким менден күчүүдүр. Ошол күчтү, ошол дукту, ошол демди тышка көрсөтөлү. Менин бир тилегим ошол. Урматтуу берекелерим. Анан дагы бир нерсе. Күчтүү мамлекеттерди курал менен жеңе алган эмес, иштен иритип жеңген. Бөлүп жарып жеңген. Римдин тарыхын караңыз, Византиянын тарыхын караңыз, Араб халифатынын тарыхын караңыз, Осман империясынын тарыхын караңыз. Керек болсо улуу кыргыз каганатынын тарыхын караңыз. Тань империясынын тарыхын караңыз, СССРдин тарыхын караңыз. Иштен экиден бөлгөн, чабыштырган, уруштурган, ыркты кетирген, анан келип шайтанга курал болгон, душманга жеңилип берген. Кудай ошондон сактасын. Азыр көрүп атасыздар. Геосаясий жагдайды көрүп атасыздар, бул бир. Экинчиден чек арадагы акыбалдарды көрүп атасыздар, бул эки. Бизге азыр болуп көрбөгөн ынтымак керек. 100 адамды бир адам кубалап келатат дейт. Алдынан бирөө чыгып айтыптыр. Силер 100 экенсиңер, бул жалгыз экен. Эмнеге качып келатасыңар? Токтоп, биригип төпөштөп койбойсуңарбы десе, биз кайдан билели ким биздик кубалап келатканын деп коет дейт. Азыркы биздеги акыбал ошого жакындап баратат.
Качан ынтымак болот? Ынтымак качан болот? Мен бирдекени байкадым, ушул парламенттеги алакыбал өкмөт менен парламенттин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет экен. Элибизди кадимкидей кыжылат кылып коет экен. Качан ынтымак болот? Качан өзүңө каалаганды башка бирөөгө каалаганда, өзүңө каалабаганды башка бирөөгө каалабаганда. Бирөөнүн ызатын, аброюн тебелеп эч качан ызат аброюга жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торко болсун. 1000 жылдык Римдин тарыхын 20 мүнөттө көрүп койдум. Ошол жерде Юлий Цезарь дагы бар, Марк Тулий дагы бар, Грах бир туугандары дагы бар, Клеопатра дагы бар, жана башкалары дагы бар. Өттү кетти. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текеберди кылбайлы. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди билимдүү экениңизди. Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Сиз мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ошол жерде айтып атасыз. Бүт баарына крышавать этип деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндө барып четинен кама. Четинен кама. Мен кол чабам. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 2-июндагы жыйынында депутат Адахан Мадымаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кайым айтышкан. Факт-чек басылмасы башкы прокурорлук кызматтан убактылуу четтетилген Курманкул Зулушевдун туугандарын бизнеси жөнүндө 2 макала чыгарды. Журналисттер Зулушевдун туугандары үй куруп, соода кылып, энерго компанияларды башкарышарын аныкташты. Маалыматка караганда Зулушевдун аялы Назгүл Надирова Жазы Гидро жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү. Бирок компаниянын башкы прокурордун бир тууган иниси Дарманкул Зулушев жетектейт. Компания гидроэлектростанцияларга электр энергиясын өндүрүп берет. Ал эми 17 жаштагы уулу Барсбек Токторалиев Осо Радуга Промстрой ЖЖКсынын директору. Компания дөңүнөн адистештирилген соода тармагында иш алып барат. Мындан сырткары Зулушевдин бир тууган 2 иниси да ишкерлик тармагында иш алып бараарын факт-чек KG жазган. Саламат Палмаз Бек Ахунжанович кандай спек? Мен Аккеме боюнча суроо көтөрөйүн дегем. Отель Аккеме. Менде Билинкада турганчы. Банкрот болуп. Килейген 16 этаж здание, Бишкектин эң мындай кымбат жерлердин биринде турган зданияны банкрот кылып атышат. Атайында банкрот кылып аткандай сезилет мага. Бул жерде 2021-дин прибыли 300 000 сом болгон да, бир жылдын прибыли 2021-дин. Жанындагы кафенин 20 квадрат метр кафенин арендасы 300 000 сом экен да. Ошондо булар кандай болуп калат? Ошондо жанагынча территориясы бар, бассейни бар, үстүндө кафеси бар, 16 этаж немени зданияны банкрот кылып атышат да, мындайча айткандачы. Эмнеге 20 квадрат кафе килейген гостиницага караганда көбүрөөк акча табат? Мен барып сураганда, ошол боюнча сураганда булар айтып атат, лифттер иштебейт деп атат да. Немен Аккемен лифттер иштебейт экен. 5 лифти бар экен, бирөөсү да иштебей калыптыр. Мен бир лифт чыгарган, лифт коюп берген жерлеринен барып сүйлөшсөм, бир лифт 28 200 доллар болот экен да. Жада калса ошол жерди гостиница кылбай, офис кылып койсо деле, ошондо деле доход көбүрөөк болот да. Эмне себептен мындай болуп атат? Эмнеге Алмазбек Ахунжанович, ар бир жума сайын эле понедельник күнү эле кредиттерди обсуждать этип отурабыз комитетте. Ушу колубузда турган нерсени өндүрүп иштете албайбыз да. Ошол боюнча билейин деген. Манан дагы мунун эски руководствосуна, мурунку руководствосуна уголовный дело ачылган экен. Ага 1 жыл, 2 жыл болуптур. Ал дагы белгисиз эмне менен бүттү. Акыркы 4 этажды бир осо арендага алыптыр. Болбогон бир акчага арендага алыптыр. 4 этажды арендага алгандагы иштетпей эле. Бул эмне банкрот кылып аткандагы алардын. Полный эле арендага алып анда иштетпей отура берсин анда 16 этаждын баарын эле. Могул жерде баалар жазылган экен. Азыр билесизби? Немеде Аккемеде президентский номердин бир күндүк баасы 1700 сом экен. Жөнөкөй номердики 1000 сом экен. Бул каяктан алган баалар? Буну деген
начальник ГК АКМ менен эле главный бухгалтер чечим чыгарып коюп коюптур да. Бизде 1000 сомдон гостиницалар барбы өз Кыргызстанда башка? Мына Советский көчөсү Байтик Батыра бар го, ошол Масалиева деген көчөсү бар. Ошол кесилиштен баштап 800 метр өйдө баратканда сол жагында азыр мына 20 гектар бар. Бул 20 гектар негизи мамлекеттики болчу. 2000 жылдын башталышында бул лесхозго, чүй лесхозго карачу бул жер арендага берилип 49 жылга. Бирок ошол менен бүткөн жок да. 49-га жер берилип, анан 2005 жылда айыл өкмөт бекер ошол 20 гектарды бекер жеке менчик компанияга берип койду. Жеке менчик компаниянын бул аталышы Prime Строй. Данияр Усеновго тийиштүү болгон ошол учурда. Канча жолу УКМК, башкы прокуратура, бул жерде парламентте депутаттар ошол маселени көтөрүшкөн. Бирок чындыгында бул жер ушундай эле калып калды да, жеке менчик компания жөн эле алып салды. Бир тыйынды төлөгөн жок. Бюджетке республикалык, айыл өкмөттөгү эч кимге төлөгөн жок да. Данияр Усенов ошол жерди 20 гектарды алып алды. 2005 жылда ошол приказ чыккан айыл өкмөттүн. Ошону жокко чыгарыш керек. 21 жылда мына март айында башкы прокуратура ошону казып баштап сотко берип, а сотто чечимди өзү колдобой башын тартты да. Анан эч ким аны обжалование кылган жок соттун чечимди. Ушундай эле жатат. Приказды атмен кылыш керек. 20 гектар, мына биз айтып атабыз, 16 гектар каяка кетти. Мына 20 гектар жатат. Приказ эле атмена кылса, мамлекеттики болуп калат да. Сураныч ошону карап, башкы прокуратурага катуу мындай тапшырманы берип, көзөмөлдөгө ошол президент алсын. Себеби бул Бишкекте жерлер бош жок практически. Мына 20 гектар. Оң урулдагы таксисттер боюнча азыр өкмөт ошолорду тыюу салуу боюнча иш жүргүзүп атыптыр. Алмаз Акмжанович, мен ойлойм бул туура эмес. Ал таксисттер башка машинеси жок болсо, алган машинеси ошол болсо, ошол менен ансыз деле тамак үй бүлөсүн бакса, биз эми келип аларга тыюу салабыз да. Эмне кылат алар? Кайсы машина менен иштейт? Эмне кылат? Сатабы, сата албайт да баарын. Башка алайын десе, ала турган машиналерди бир гана Россиядан алабыз азыр. Же Европадан кымбат алабыз, ага акчасы жетпейт. Мына оң урулдар боюнча азыр тилекке каршы коллегалар колдоп айтат. Бирок муну колдоп койсок туура болот эле. Ал жерден эң качественный машиналар келет. Пробеги аз. Мындай экологияга да таза болот эле. Алардын эч зыяны болбойт да. Ошол ДТП деп атат, ДТП андан эмес. ДТП оң урул, сол урул айырмасы жок. Ал адамдын өзүнөн жана биз берген бияктан праваларды кантип берип атабыз, канчалык түрдө профессионал кылып берип атабыз. Мына ошодо деп ойлойт элем. Бул маселени биз кайра чыгарабыз, кайра карап чыгабыз. Сиздер дагы берип коюңуздар. Бүгүнкү күнгө жаз бүттү, жай келди, бирок тилекке каршы бир да оңдоп түзөө иштерин, бир да чакырым жол жазалы элек. Сиздердин сураныч тизмеде тургандарды эртелетип баштатып берсеңиз. Бул биринчи. Экинчиси, Нарын районуна караштуу Нарын 8 март жолун, Нарын Оруктап жолун, Үч Нура жолун, Нарын Төшбулак жолун титулдук тизмеге, проект тизмеге кирип берсеңиз. Курулушуна жардам берсеңиз. Экинчиси, ат башы жолун, ат башы өзгөрүш жолун, ат башы Акмус жолун, ат башы Жаңгүш жолундагы тизмеге кирип берсеңиз. Проект тизмесине кирип берсеңиз титулдук. Рахмат. Үчүнчүсү, өткөндө жол транспорт несі келгенде Нарын обласына, Нарын шаарына 5 километр асфальт карап беребиз деген быйыл. Ошону эртелеп берсеңиз,